Бисмиллахир-рахманир-рахим. Qur'an-ı Kerim жаттаган карылардын даражасы туурасында хадистерди айтып өтөбүз дегенбиз. Анда эмесе кийинки хадис Ан Абдуллах ибн Амр радhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Абдулла бин Амр радhiyallahu anhu риwayat кылат. Аллах нелси sallallahu aleyhi ve sellem айтты: Кыямат кайым күнү Кур'ан эсине айтылат. Окугун, көтөрүлгүн. Дүйнө жашоосунда кандай тартил менен, тажвид менен окуган болсоң, ошондой окугунуң. Чындыгында сенин эң акыркы окуган аятың сенин даражаң болот дейт. Ибн Хаджар Хайтами рахматуллахи айтат: Жогоруда хадисте айтылган Кур'ан эси дегени бул уюк Кур'ан-ы Керимди толук жаттаган кары эске алынат. Ал эми кимде ким Кур'ан-ы Керимди ачып окуган болсо, анда ал адам бул хадиске кирбей калат дейт. Хадистерде келет, Кур'ан-ы Керимде канча аят болсо, бейиште дагы ошончо даража бар дейт. Кур'ан эси, Кур'ан жаттаган кары канчалык деңгээлде аяттарды окуган сайын Аллах Тааламаны ошончолук бейиштин даражаларына көтөрө берет. Кайсы аятка келип токтогон болсо, ошол жерде анын даражасы түгөнөт, ошол жер анын даражасы болуп калат. Эгерде Куранды башынан баштап аягына чейин окуй турган болсо, анын даражасы эң бийикке жетет. Аллах Таала баарыбызга мына ошол бийик даражага жетүүгө насип кылсын. Ошондуктан баарыбыз Кур'ан-ы Керим жаттоого аракет кылайлы. Күнүнө жок дегенде бир аятты жаттасаңыз дагы, иншалла бүгүн эмес, бир канча убакыттарда иншалла сиз дагы каарылардын катарына кошуласыз. Эгерде өзүңүз каары болууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда жок эле дегенде балдарыңызды, неберелериңизди каарылардын арасына кошууга аракет кылыңыз. Аллах Таала баарыбызга ушул айтылган хадистерге амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин.